Assalamualaikum tuğanlar. Biz turgan yer Batken oblası Aqturpaq aylı aymagı Jetigen aylı. Jetigen ayılında şunday bir sonun bak var eken, negisi var. 2025 yıldan 7 noyabr tuğanlar. Başka kar kış boludan bu yerde roza güller güldöp turan. Buna turgan kuş laylak bolot. Bu jakta laylak öte köbeyip tur. Hazır o köl jakta ken. Abet. Amak yer konuşuyor ekende. Keçinden astaldolarga kelip bunu. Amına alacakta Katar turgan roza güllerdi gördünüzler mi Katar? Katar uşundayınan. Yoldun çetinde eldin közünü, sugunu algan maşallah köz tüybesin ötte sonuncu eken tuğanlar. Karаңыздарчы, ушул Металликабыз, ушул үй бүлөсү бала чакасы менен ушул бакты жүзүмдөрдү, ушул гүлдөрдү карайт экен. Ишине ийгилик, ден соолук, үй бүлөлүк бакыт. Жакшы каалоо тилектерди комментарийга жазып кетиңиздер тугандар. Мына туш бараткан жак Баткен Исфана Лейлек жака барат тугандар. Анан жолдун бул жагы мына Кадамжай, Кызылкыя, Ош, Бишкек ушул тарапка бараткан жол. Мына жакыныракта Таргой, ушул Aqturpaq айыл аймагынан тугандар комментарий жазыңыздар. Кыштын күнү болуп турса да, бул жакта ушундай гүлдөр. Мына дарактар кече күнү эле суук болуп бүшүк алыптыр. Болбосо ушундай кооз болуп гүлдөп туруптур. Мына ушу лайлактар тугандар. Азыр нар жака көл жака учуп кеттир да, болгондо буларды тартмакпыз. Мына баласы экен, баласы. Караңыздарчы, кичинекей жакшынакай көрүнөт бар. Караңыздарчы тугандар. Ушундай тугандар, Aqturpaq айыл аймагынан кимдер бар тугандар? Комментарий жазыңыздар. Ушул үй бүлөгө жакшы каалоо тилектерди жазып, ийгилик каалап коюңуздар тугандар. Ушул Баткенге бараткан жолдо ушундай сонун гүлдөр. Ушундай тугандар, баарыбыз чоң жолдун четине, үйлөрдүн алдына баарыбыз ушундай гүлдөрдү эгип койсок, өтө деле суу башка нерселер талап болбосо керек дейм. Караңыздарчы, жолдо баратсаңыз ушунчалык маанайыңызды көтөрөт экен да, гүл сүйүүчүлөр барбы тугандар? Караңыздарчы, кандай сонун.